Саламатсыздарбы? Нурс ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бүгүн 26 августта экс-депутат Абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун тунуулуу жол кырсыгынан көз жумду. Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы кырсыктын себеби тууралуу билдирүү таратып, күбөлөрдүн айтымында маркум Дастан Садыр уулу катуу ылдамдыкта келе жатып токтоп турган унаага урунган деп белгилеген. Көп өтпөй каза болгон жигиттин жакындары ал маалыматты четке кагып, Супер KG порталына окуя тартылып калган видеону берди. Жакындары белгилегендей, Дастан Садыр уулу токтоп турган унаага урунган эмес. Чүй катуу бара жатып токтоп турган унаны сүзүп алган деп калп маалымат таратып жатат. Мына бул видео байкоодо даана көрүнүп турат. СЕ аттуу айдоочу унаа токтотуучу жайдан артка жылып, артындагы автоунааны өткөрүп, анын артында удаа эле келе жаткан мотоциклге капталын тосуп берип жатат. Ал жерден бурулууга мүмкүн эмес. Анткени ал жерде эки катар линия турат. Анысы аз келгенсип СЕ автоунаасы менен Дастанды тебелеп өтүп, жолдун аркы өзүндө турган автоунааны сүзүп токтогон. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Дастан эч кандай катуу келе жаткан эмес. Ушундан улам Медет Садыркуловдукундай окуя кайталанып жаткан жокпу деген ой келип кетти. СЕ эч нерсе жоктой көрүнгөн. Бурулуп кеткенге үлгүрүп калам го деп ойлогом деп жатат деп жазылат маркумдун жакындары берген кайрылууда. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы Абактагы саясатчы Садыр Жапаровго уулуна топурак салууга уруксат берди. Бул тууралуу активист Мелис Аспеков Фейсбукка жазды. Ал президенттин айкөлдүгүнө ыраазычылыгын билдирип, Садыр Жапаров узатуу аземине катышаарын белгиледи. Саясатчынын жактоочусу Шарабидин Токтосунов жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына ал жактаган адамдын уулунун жаназасына катышуу үчүн тийиштүү суранышын жөнөткөн. Белгилей кетсек, 27 жаштагы Дастан Садыр уулун акыркы сапарга узатуу зыйнаты Ысык көл облусунун Кең Суу айылында 28 август күнү саат 11:00 өтөт. Ички иштер министринин мурунку орун басары Курсан Асановдун жүрөгү кармап, улам тез жардам чакыртылып жатат. Бул тууралуу Говорит ТВга дарыгерлер кабарлашты. Дарыгерлердин айтымында Курсан Асанов инфаркт болуу коркунучу бар. Андыктан ага тез жардам чакыртылып, ден соолугу дарыгерлердин көзөмөлүндө. Эске салсак, Курсан Асановго карата жаза кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен козголгон иште аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Асанов милициянын кызыкчылыгын саткан деген негизде 9 августта иштен алынган. 25 августта парламент депутаттары Рыскел Димонбеков, Жанарбек Акаев, Алтынбек Жунус уулу Нарындын Эмгекчил айылында Солтон Сары кени боюнча жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Ал жолугушууга Солтон Сары кенине тиешеси бар 4-5 айылдын өкүлдөрү келишкен. Депутат Жанарбек Акаев жергиликтүү тургундар бийликке бир нече талабын айтканын билдирди. Ошол жердеги активисттерге болгон куугунтуктоону, лицензия кайра каралышы керек экенин, жергиликтүү эл менен маселени ачык талкуулоону өкмөттөн талап кылышты. Эл өкүлү айтылган талаптар боюнча жогорку кеңеште маселе көтөрүлөрүн кошумчалады. Нарын районунда жайгашкан Солтон Сары алтын кенин иштетүү укугу Кыргыз-Кытай Jongji Mining Company ишканасына 20 жылга берилген. Бирок келишпестиктердин айынан жергиликтүү элдин наразычылыгы күч алып, ортодо чыккан чыр-чатактан улам кен иштеткен компаниянын иши токтотулган. Буга байланыштуу Кытай элчилиги ошол учурда ыкчам аракет кылып, расмий Бишкекке чырды акыйкат иликтөө боюнча кайрылган. Депутаттыкка талапкерлер шайлоо алдындагы кампанияда чоң суммадагы каражаттарды коротушат. Эреже катары бул каражаттар үгүт иштерине жумшалат. Бул тууралуу Вести KG сайтына парламенттин Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов айтып берди. Кресло үчүн төлөш керек деген көптөгөн сөздөр жүрөт. Чындыгында ал акчаны кимдир бирөөнүн колуна карматышпайт. Ал акчалар эреже катары үгүт иштерине жумшалат деп түшүндүрдү ал. Ар бир талапкер өзүнүн округунда кампания жүргүзөт. Эгер сумма тууралуу айтсак, сөз бир канча миң долларлар жөнүндө болушу мүмкүн. Ал жерде ким эмнеге бай? Бардыгында жеке эсеби болот. Башка депутат Евгения Строкова Вести KG сайтына партиялык тизмеге түшүү үчүн талапкерлер акча төлөшөрү тууралуу бир канча жолу уктум деди. Мен өзүм төлөгөн жокмун. Бирок ким жогорку кеңешке акчанын аркасы менен келгендигин билемин деп ишендирди ал. Бирок мага канча акча төлөй тургандыктары белгилүү эмес. Дагы тизмедеги так орун үчүн да төлөшө тургандыктарын билемин. Ал арада жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков парламентке кирүүнү каалагандар аз эмес сандагы акчаны мандат үчүн берише тургандыктарын тез-тезден угуп турамын дейт. Эреже катары
катары элдер муну базардагы ушактардын катарында талкуулашат дейди ал Вести KG сайтына. Бирок кайсы партия менен шайлоого чыкса, ал партиядагылардын баары чыгарган акча чогултулган. Ар бир партиянын өздөрүнүн кассасы бар. Эч кимге жашуун деле эмес. Жогорку кеңешке олигархтар менен алардын туугандары келишкен. Мага чейин жеткен маалыматтарга караганда, алардын кээ бирлери $1 миллион чейин төлөшкөн. Туратбек Мадылбекович дагы ошолордун айынан биздин парламент чыныгы көйгөйлөрдү чече албай келишет деп кошумчалады. Кээ бир депутаттар өлкөнүн маанилүү көйгөйлөрүн чечүүнү билишет деп айтты ал. Келерки парламенттик шайлоолордо экономиканы кантип көтөрүүнү билген адамдар келет деген ишенич тутуп турамын. Эгерде ошондойлор парламенттин 80% түзүшсө, биздин өлкөбүздө аябай чоң өзгөрүүлөрдү күтүүгө болот. Түшүндүрүп кетсек, Спутник агентствосуна берген интервьюсунда депутат Дастан Бекешев парламентке киремин дегендер партиялык тизмедеги орун үчүн төлөгөнгө мажбур болушат деп айткан. Менин оюмча, биринчи ондукка кирүү үчүн $300 000 кем эмес акча төлөө керек. А эң жогору болуу үчүн талапкердин мүмкүнчүлүктөрүнө карашат. Эгер талапкердин завод, фабрикалары бар болсо, баа ошончолук жогорулайт. Андан тышкары коомчулукка тааныла элек талапкерден мисалга $1 миллионго чейин каражат талап кылышат деп кошумчалады Бекешев. Ички иштер министрлиги министрдин орун басары болуп жакында дайындалган Памирбек Асанов менен мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун туугандык байланышы боюнча Азаттыкка комментарий берди. Мекеменин басма сөз кызматы Асанов менен экс бажычынын эжеси Фарида Матраимованын куда сөөк болуп калышканынан саясат жасоонун кажети жок экенин белгилеген. Балдар баш кошуп жатышкан соң карым катыш деген болот. Мурда балдар бири-бирин таап баш кошконго чейин куда сөөктөр бирин-бири таанышкан эмес. Экинчиден алардын куда сөөк болгонуна бир топ жыл болгон. Эми бул маселени атайлап Памир Асанов министрдин орун басары болуп иштеген кезде көтөрүп жатышат. Мурда ал маселе айтылган эмес деп жазылган мекеменин басма сөз кызматынын маалыматында. Памирбек Асанов кой таш окуясынан кийин милициянын кызыкчылыгын сатты деген негизде кызматтан алынган ИИМдин мурдагы орун басары Курсан Асановдун ордуна келген. Маалымат чыгары менен социалдык тармактардын колдонуучулары Памирбек Асанов Матраимовдун тууган экенин жазышкан. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 2017-жылы иштен бошотулган. Бирок кийин бул үчүн өкмөттү сотко берип утуп алган. Кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев экс-премьер-министр Сапар Исаковдун кызматтан кетишин Матраимовго байланыштырып, Сапарды $1 миллиондо иштен алып бажыны Жээнбековдук, Матраимовдук уурулардан тазалай баштаган үчүн камады деп билдирген. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат коомчулукта $1 миллион деген кайманат менен таанылган Райымбек Матраимовго байланыштуу компаниялардан 24 миллион сомдой салык өндүрүлгөнүн кабарлаган. 2018-жылдын декабрында жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков Матраимов жана анын байлыгы тууралуу фактылар териштирилерин айтып, финансы полициясына тапшырма берген. Бирок андан бери текшерүү аягына чыкпай жатканы коомчулукта нааразы пикирлерди жаратып келет. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков Спутник Кыргызстан агенттигине мурдагы депутат Садыр Жапаровдун каза болгон уулу кандай жаракат алганын айтып берди. Эске сала кетсек, бүгүн 26 августта камактагы Садыр Жапаровдун уулу Дастандын көз жумганы белгилүү болгон. Жумабековдун айтымында Дастан ооруканага өткөн бейшемби күнү түшкөн. Ал мотоцикл менен келе жатып авария болгону айтылууда. Садыр Жапаровдун уулу бүгүн түш ченде үзүлдү. Бир нече күндөн бери жандандыруу бөлүмүндө болчу. 12 кабыргасы сынып, өпкөсүнө кирип кеткен экен. Сан сөөгү, жамбаш сөөгү, кашка жилиги сынып, терисин тешип, өз нугунан чыгып кеткен. Кан көп кетиптир. Ачык жаракат деп сыпатталды, деди сөөк дарыгери. Белгилей кетсек, Садыр Жапаровдун тунуу уулу Дастан 27 жашта болчу. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов ИИМдин кызматкери Дамирбек Пайзылда уулунун камалышын өкүнүч менен кабыл алды. Бул тууралуу Асановдун адвокат Таалайгүл Токтакунова аркылуу тараткан билдирүүсүндө айтылат. Анда министрдин мурдагы орун басары милициянын атайын багыттагы полкуна, милициянын катардагы кызматкерлерине жана алардын катарындагы Дамирбек Пайзылда уулуна толугу менен ишенерин жана сыймыктана турганын белгилеген. Ошондой эле бул иш калыс жана мыйзам чегинде бүтөөрүнө ишенерин билдирген. 7-8 августта катардагы жөнөкөй кызматкерлер жарадар болгонуна карабай акырына чейин туруп, өз милдеттерин жогорку деңгээлде аткарышты. Дамирдин духу күчтүү, аны сындырып, ага каршы жасалма көрсөтмө алууга аракет кылып жатышса, мындай аракеттер ишке ашпай турганына көзүм жетет деп жазылган билдирүүдө. Курсан Асановдун ишинин алкагында кармалган министрликтин кызматкери Пайзылда уулу Дамирбек 1 май райондук сотунун чечими менен 23 октябрга чейин номер 1 тергөө абагына камалган. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясындагы мыйзамсыз иштерге байланыштуу суракка чакырылганын
турган айткан эле. Пайзылда уулу Дамирбек министрликтин атайын багыттагы полкунун кызматкери. Айрым расмий эмес маалыматтарга караганда, ал Асановдун айдоочусу жана жан сакчысы болгон. 23 августта анын колуна кылмыштын катышуучуларынын түрлөрү жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер боюнча шектүү экени тууралуу маалымдама тапшырылган. Курсан Асановго карата жазык кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен козголгон ишти аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Асанов милициянын кызыкчылыгын саткан деген негизде 9 августта иштен алынган. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров Баян Акулова аттуу журналистке элдин көзүнчө оңураңдады. Бул тууралуу элдик медиага өздүк булактар билдирди. Бизге жеткен маалыматтарда журналист буга чейин вице-премьер-министр менен маектешүүнү макулдашкан. Бирок көп убакыттан бери айтылган сөздөр ишке ашпай, Замирбек Аскаровго гезит аркылуу кайрылууга аргасыз болгон. Бүгүн Аскаров журналистке эл алдында үнүн өктөм чыгарып, жазганга кандай акыңар бар? Мен сени билбейм. Маалымат кызмат аркылуу сүйлөшөм. Кимсиңер силер деп катуу кыйкырган. Жогорку кызматтагы адамдын журналистке үнүн бийик көтөрүп, эл алдында какканы эң уят иш болду дейт өздүк булак. Белгилей кетсек, Замирбек Аскаров 2018-жылдын апрелинен бери вице-премьер-министрлик кызматта, өкмөттүн экономика тармагын тескейт. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун айтымында, камактагы экс-депутат Өмүрбек Текебаевдин мандаты кайра берилбейт. Ал мыйзамда мандат алынган депутатка кайра берүү боюнча жобо каралган эмес деп эсептейт. Депутаттык ыйгарым укуктары токтотулган депутаттарга карата кайра мандатын алуу жоболору каралган эмес деди ал. Анын үстүнө депутат мандатынан ажыратылгандан кийин кыска мөөнөткө гана доо арыз менен кайрыла алат. Андан өткөндөн кийин арыздар каралбайт. Мындай учурда кайра мандат берилбейт. Бирок Ата Мекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов Текебаевга карата соттордун күнөөлүү деген айыптары жокко чыгарылганына байланыштуу Конституцияга ылайык мандаты берилиши керек деп эсептейт. Шыкмаматов учурда Текебаев айыпталуучу гана болуп калганын эске салды. Бишкектин 1-май райондук соту Ата Мекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүнө өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра кароону 29 августка белгиледи. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Талайгүл Токтокунова билдирди. Анын айтымында жактоочулар аты аталган саясатчылардын бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүп, сотко кайрылышты. Сот эми саясатчылардын бөгөт чарасын кароо менен башталат. Адвокаттын айтымында ишти 1-май райондук сотунун төрайымы Айнура Сатарова карайт. Текебаев менен Чотонов сот отурумуна жеткирилет. Саясатчылардын иши 29 августтан тартып кайра карала баштай турганын 1-май райондук соту да ырастады. Жогорку сот 21 августта Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Иш 1-май райондук сотуна кайра кароого жөнөтүлгөн. Текебаев менен Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөсүнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген.